Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Нарын областынын Кочкор районуна караштуу Шамшы айылындагы Осмон Айбашев атындагы орто мектеби менен тааныштырабыз. Мектептин жаңы салынган корпусу 2016 жылы 1-сентябрда ишке берилип, 275 орунду камсыз кылат. Жалпы аянты 2 гектар 54 сотук аянтты ээлейт. Жалпы мугалимдердин саны 40 эже агайларды түзөт. Бардыгы жогорку билимдүү. Билим берүүнүн муктусу төш белгисине ээ болгон 5 мугалим эмгектенет. Мектебибизде тазалыкты колго алган 22 кызматкер бар. Түз турулар. Катар номери менен санабы. 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи, 7-чи. 2, 3. Вандушек. Стой. Раз. 2, 3. Осмон Айбашев атындагы орто мектебинде стратегиялык план түзүлгөн. Ал стратегиялык пландын негизги миссиясы Осмон Айбашев атындагы орто мектеби гуманитардык предметтерди тереңдетип окутуу, жаңа региондун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен үзгүлтүксүз башталгыч, жалпы негизги, жалпы орто билим берүүнү камсыз кылат. Окуучулардын коопсуздугун сактоо менен ар тараптан өнүгүүсүнө шарт түзөт. Мектеп ата-энелер жана коомчулук менен тыгыз байланышта окутуп, коомдун, мамлекеттин кызыкчылыктарын, инсанды тарбиялоону ишке ашырат. Үчүн билим берүү долбоорунун алкагында берилген компьютерлор негизинде мектебибизге электрондук библиотека ачылып, жана ошондой эле STEM предметтерине кирген химия, биология, математика, география жана башка предметтерге сабактардын проекторлор менен, чаң келген компьютерлор менен өтүлүшү негизги биздин мектебибизге билим берүүнү сапатын жакшыртып жатат. Осмон Айбашев мектебинде 4 усулдук бирикме иштейт. Башталгыч класстар усулдук бирикмеси, табигый илимий, социалдык, математика усулдук бирикмеси, тилдер бирикмеси, ден соолук жана технологиялык искусство усулдук бирикмеси иштейт. Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында мектеп окуучуларына санариптик сабаттуулукту жогорулатуу максатында электрондук китепкана ачылып, ийгиликтүү иштеп келе жатат. Бир адамдан бир китепканасы окуучулар үчүн адабий китептер, жомоктор, эпосторду окуу менен билимдерин тереңдетип, 21-кылымдын акылдуу жаштары болууга аракеттенишет. Окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз. Долбоорунун негизинде Мамбетова Майрамкан эжей райондук турдан областтык турга жолдомо алып, жыйынтыгында республикалык турунда катышып, белгилүү орунга ээ болду. Көчөрү Абактыгүл эжейибиз 9-Б классынын окуучусу Туйгунбек уулу Жанарбекти география предмети боюнча даярдап, райондук олимпиададан 1-чи орунду камсыздап, областтык олимпиадага катышты. Окуучубуз Сабыралиева Камила Кыргызстандын мыкты окуучусу 2023 республикалык сынагынын жеңүүчүсү деп табылып, 2-чи даражадагы диплом менен сыйланып келди. Окуучуларыбыз спорттук иш-чараларга кызыгуу менен карашат. Алсак, Макаров Адилхан 7-А класынын окуучусу 53 килограммдык салмакта областтык турдан эркин күрөш боюнча чемпион болуп саналат. 3-А класынын окуучусу Макаров Ринат 31 килограммдык салмакта республикалык турда 1-чи орунду камсыз кылды. Жана ошондой эле Бекболотов Арлен, Аскарбеков Мирбек, Алымбеков Ибрахим, Эрнис уулу Адилет, Жээнбеков Нурдан, Калыбеков Келдибектер байгелүү орундарды камсыздашты. Учурда маданий иш-чараларга активдүү катышкан таланттуу, өнөрлүү окуучуларыбыз да жок эмес. Алсак, Башат комузчулар ансамбле кыздар курамынан түзүлгөн. Бул топ райондук деңгээлдеги жаш таланттар кароо сынагына активдүү катышып келишет.
Tarixi var neçin, ынтымағы дайым бекем. Алат о бешігім, башын иіп тәзім етем. Керемет аймағы